Кутмандуу таңыздар менен достор, азыркы тапта актуалдуу болуп жаткан, тагыраак айтканда сасык тумоо, кичинекей бөбөктөрүбүздүн бейтапканаларда дарыланышы көрүлүшү тууралуу кененирээк сөз кылалы деп Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Норида Жусупбекова эжекебизди мейманга чакырганбыз. Кутмандуу таңыз менен кош келипсиз. Норида Эркинбековна азыркы тапта 2 жума аралыгында ошо бейтаптардын ичинен кичинекей бөбөктөрүбүз аябай көп болуп, бейтапканаларга батпай жатат деген социалдык тармактарда баягы колдонуучулардын, бейтаптардын өздөрүнүн видеолору жарыкка чыгып, анан кийин сиздер тараптан мына ушул балдарды, бөбөктөрдү көргөн дагы бир борбор ачылат деп уктук элек. Бул маселе кандай каралып атат? Ооба, туура айтасыз. Мынакей азыркы мезгилде ошол курч респиратордук вирустук оорулардын негизи сезону болуп атат. Азыркы мезгилде чынында эле ушул айларда бизде көбүнчө балдар ооруп жатышат да. Балдардын саны ооругандар көбөйүп баратат күндөн күнгө. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин ушу Бишкек шаарында 2 гана оорукана балдарды дарылайт. Бул биринчиси улуттук эне жана баланы коргоо борбору. Ал эми экинчиси болсо Бишкек шаарындагы ошол тез жардам берүүчү медициналык борбор. Мындайча айтканда биздин адамдар көнүп калган 3-чү оорукана деп баарыбыз көнүп калганбыз. Ошол 3-чү оорукана. Ал эми оорукананы болсо жал деп көнүп калабыз. Ушул 2 ооруканада гана дарыланышат да. Бул ооруканалар негизи баягы советтик доордон бери келатат. Ал убакта өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин калкыбыздын саны аз болчу. Бул шаардын өзүндө бир 500 миңдей гана адам болуп, ошого баягы карата курулган. Ал эми азыркы мезгилде өзүңүздөр билесиздер, ички миграция өтө көбөйүп, шаарда 3 эсе көбөйүп, адамдардын саны, балдардын дагы саны көбөйүп, бул ооруканаларыбыз мындай көтөрө албай жатат да, мындайча айтканда, орундуктар жетпей жатат. Биз ошондуктан бул маселени чечүү үчүн биз сиздер билгендей республикалык дартты аныктоо борбору бар. Ошол дартты аныктоо борборун ошо Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан баягы бардык ооруканаларда анализдеп чыкканынын негизинде ошол оорукананы азыркы күндө ошо 3 жылдан бери баягы карызы бар, 9 миллиондон ашык, ошо 10 миллионго жакын карызы бар болуп, өзүн өзү актабай жаткан оорукана болуп чыкты да, баягы анализдин негизинде. Анан эми балдар батпай жаткандыктан ошол оорукананы биз азыр көп профилдүү ошо балдардын клиникалык ооруканасы кылып жазат. Ал болсо 240 керебет болот. Ошондой 240 балага ылайык кылган. Качандан баштап бейтаптарды кабыл алууга оорукана болот. Ооба, туура айтасыз. Биз бул жумушту баштадык. Биздин Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу чыкты. Анан бул буйрук чыккандан кийин өзү негизи мыйзам ченемдүүлүктө кылынышы керек. Негизи эле эң биринчи эле баягы баштаганда мыйзам ченемдүүлүктө биз өзүбүздүн ошол жерде иштеп жаткан медициналык кызматкерлерди эмгек кодексинин негизинде 1 ай мурун кол койдуруп, ушундай реорганизациялоо болот деп тааныштырабыз, мисалы үчүн. Ошол социалдык баракчаларда ызычуу башталганга чейин эле, грипптин сезону башталганга чейин бул ишти жасаса жетишмек белеңиздер? Же сөзсүз түрдө баягы элдин реакциясы керек болдубу? Негизи буга чейин мынчалык балдардын саны көбөйгөн эмес да. Баягы 2 оорукана ушу дарылап балдарды жетиштүү болуп жаткан. Анан баягы мындай жөнөкөй формадагы ооруган балдарды болсо, баягы биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгерлери дарылап, алар үйлөрүндө дарыланып, мындай чоң көйгөй жаралган эмес. Анан кийин мунуга эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр баягы COVID-19 менен бардыгы байланыштуу. Ошол байланышкан маселе боюнча көп баягы оорулардын сандары да көбөйүп кетип атат да. Баягы мурунку баягы ооруганда чоң адамдар көп ооруган болсо, азыркыда болсо баягы жаш балдар көп болот. Ушундан муктаждык чыкты. Ошон үчүн биз баягы анализдеп туруп, анан кийин ушул оорукананы өзүн өзү актабагандан кийин андан көрөк ошол балдарды дарылаган оорукана болсун деп атабыз. Себеби ошо ата-энелер чынында эле барганда көп убактыларын кетирип, кезектерде туруп, кыйналышып, ушундай көбүнесе учурларда балдары менен жатып кала албай да жатышат да. Коридорлорго чейин ошол керебеттерди коюп жаткызып жардам берүүгө туура келип жатат азыр. Сиз айткандай ата-эне катары мен ошол жал бейтапканасында болгом. Ал жерде баягы эртең менен талон таратылат экен, талон бардыгына жетпей жарымы балдар менен
жолдо көчөдө калышат экен да, кезек күтүп аягына чейин. Кезек анткени врачтардын саны да аз экен, эже айткандай ички миграциянын артынан көп киши врачка кире албай эле. Азыр мына врачтардын саны жөнүндө кескин жакшы айтты да, сиздердин коллектив жөнүндө дагы ушул бейтапкананын орундарын көбөйткөнү менен врачтар жетиштүү болбосо дагы эле ошол мамайдын көрү болуп калышы мүмкүн да. Ооба, туура айтасыздар. Бизде дарыгерлер негизи жетишсиз. Көбүн эсе баягы алыскы аймактарда жетишсиз да. Мына Бишкек шаарынын өзүндө, анан Ош шаарында мындай жетишсиз, бирок баягы өтө көп деңгээлде эмес. Ошондуктан биз азыр мисалы азыркы күнү дагы ошол балдарга жардам көрсөтүп жаткан учурларда бул кадрлардын жетишсиздигин биз деле байкадык дагы, бир жолдорун издеп. Азыркы учурда мынагу 3-чү оорукана деп атпайбызбы? Ошол 3-чү ооруканага 2 жумага бизде Ош шаардык ооруканасынан 9 дарыгер жардамга келген. Булар мынакей эртең акыркы күнү иштешип, өздөрүнө кайтып кетишет. Ошол 9 дарыгерибизге дагы ошол ыраазычылык билдирип кетет элем. Ошол эфирден пайдаланып бизге аябай жардам беришти, жакшы иштешти. Ушу балдарды дарылоого өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөтүштү да. Нурдайым, кечирип коюңузчу, азыр бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн да өзүнүн баягы ичи бук болуп, балким суроо бере турган суроолор болуп калышы мүмкүн. 0502 19 33 91 WhatsApp номерибиз иштеп атат. Убактыбыз аз, бирок аракет кылабыз сиздин сурооңузду бергенге. Баягы биз азыр ак халатчандар тууралуу кеп кылып атабыз. Ушул эле учурда ата-энелер өздөрү дагы аракет кылыш керек да, сактаныш керек. Сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Албетте, ата-энелер, ошол балдардын апалары, бардыгы үй бүлө толугу менен ушул балдарга жакшы кам көрүш керек. Ушул балдарды баягы мындай жөнөкөй эле нерселерди сактап бизге жардам бериш керек да, медициналык кызматкерлер. Мисалы үчүн суук болсо, ошо сезонго жараша балдарды кийинтиш керек. Балдар деген өтө кыймылдуу келет, өтө эле баягы калың кийиндип койсо, булар өтө кыймылдуу ойногондо тердеп, анан кийин ошол тердеген негизинде дагы кайрадан бир чыйрык канабалга туш келип калышы мүмкүн. Бул энелер дагы ошо балдарын туура баягы тарбиялап, туура эрежелер сактап жүрүш керек да. Албетте санитардык нормаларды сакташ керек. Баланы колун таза жууп, баягы кичинекей уже тишин жууп калган мезгилден баштап тишин жууп дегендей мындай элементардык эле эрежелерди сактап бизге жардам бериш керек да. Анан ошо балдарды азыркы мезгилде эми COVID-19 учуру болуп атпайбы? Мындай чоң тойлорго алып барбай, балдарды өзүнчө баягы мындай өзүнчө кармап, мындай дегендей эрежелерди дагы сакташ керек да. Шаарда эми түшүнүктүү аракет кылып, могул аймактардын маселесичи, мисалы сырттан болсо, анан борборду жакшы карайт деп бул жакка келсе, анан учетуң менен бар деген мындай маселелер кандай каралат? Кабыл алуу негизи ооба туура айтасыз. Бул жерде жанагы 3-чү оорукана деп атканыбыз, бул жанагы шаарды тейлеш керек дагы. Ал эми улуттук эне жана баланы коргоо борбору болсо, ошол аймактардан келгендерди дагы караш керек. Ал аймактардан ошол өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгеринен жолдомо алып келишет да негизи. Бирок азыркы мына COVID-19 учурунда биз аларды силер шаардыксыңар, силер улуттук элесиңер деп эле бөлүп койбостон, биз ошол улуттук эне борборуна дагы шаардык балдарды жаткызышка туура келип атат. Алар ошо шаардык балдарды да дарылап жатышат. Себеби орундар жетпей жатат. Жанатан бери айтып аткан биздин маегибиз ошондуктан алар дагы жардам көрсөтүп жатат да. Келсе алар деле жардам алат. Көпчүлүк бөбөктөрдүн диагнозу бир болуп атабы? Мен билгенден мурдуларынан суу агып, чүчкүрүп, жөтөлүп дегендей. Же дагы бир грипптин канча түрү азыр? Негизи жана ушул гриппке алдын ала балдарды вакцина кылса болотпу? Чоңдордой эле. Негизи азыр багы жазында, күзүндө, жылына эле болчу бул нерсе. Толкун жанагы курч респиратордук вирустук инфекциянын көбөйгөн учуру болот да. Бул деген жана аба ырайы алмашып, кескин түрдө ысык болуп туруп муздакка өткөн мезгилде, кескин түрдө тескерисинче муздактан ысыкка өткөн мезгилде ошондой курч респиратордук оорулардын саны көбөйт. Азыр көбүнесе ошол курч респиратордук вирустук инфекция менен, анан пневмония менен балдар көп болуп атат, аябайчы. Бул эми негизи жылына баягы баарыбыз эле грипп бол деген вакцинаны алып эле келебиз. Бирок грипп болдун саны баардык адамдарыбызга жетпейт да. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ошол дарыгерлер аныктап, кайсыл үй бүлөнү билет да, аларчы кайсыл адамдын чоң адам болобу же болбосо бала болобу ден соолугуна жараша ошол вакцинаны алууга ошо врачтар кеңеш берет да.
врачтардын квалификациясын көтөрүү, оорулуулар менен түзүлгөн бир мамиле да адамга психологиялык жактан жардам бере турганын биз жакшы билебиз да. Айгасың, жакшы болосуң, сонун болосуң деп барганда бир жакшы жадырап жайдап тосуп алса, бул мындай. Бирок врачтар да түшүнсө болот. Бирөө жазыптыр ошол эле социалдык баракчасында. Мен өзүңдүн жашаган жериңе бар десем, мага кыйкырып ушундай сөз. Мен канча адамды кабыл алып атам, мен дагы жүрөктөн чыккан сөздөрүмдү айткым келет дептир. Баягы айдын эки бети. Туура айтасыздар. Негизи эми биз медицина адистигин тандап алып, өзүбүз өмүр бою ушул адистикте иштейм, адамдарга жардам берем дегенден кийин биз ошол ишибизди так аткарышыбыз керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Гиппократтын антын алып, биз адамдарга жардам беребиз деп. Анан айрым учурларда сиздер айткандай окуялар дагы болуп кетет. Бул жашоонун бир кандайдыр бир агымы дегендейчи, бирок ошого карабастан биз эч нерсеге карабастан медициналык жардамыбызды жакшы көрсөтүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө биздин медициналык кызматкерлер этика, деонтология деген болот. Ошону сактап, оорукерлердин өзүңүздөр айткандай жакшы сөз менен дагы дарыласа болот дегендей, жакшы сөздөрү менен түшүндүрүп энелерге ушундай жакшы иштерди алып барыш керек да. Анан медициналык кызматкерлердин билимин жогорулатуу ал сөзсүз түрдө бизде жоболор иштелип чыккан. Алар 5 жылдын ичинде мисалы үчүн 250 кредит саат алышыңар керек деген бизде өзүнчө нормативдик ченемдер бар. Бул деген жылына эң кор дегенде 50 сааттан да болсо медициналык кызматкер өзүнүн билимин жогорулатып туруш керек. Бул деген медицина болгондон кийин улам өзгөрүүлөр болот, жаңы дарылар чыгат, жаңы симптомдор кошулуп, COVID-19 деле чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Мынакей COVID-19 чыгат дегендей ар бирин окуп билип, ошо билимин жогорулатып туруш керек. Жакшы. Кыска жооп берсеңиз, ошондо жаңы диагностикалык центр жабылган болсо, жаңы бейтапкана качантан баштап болжол менен иштей баштайт? Ата-энелер оорубасын, бирок кулак кагыш. Болжол менен мынакей баардык жумуштар жүрүп атат, аудиттер жүргүзүлдү. Баягы бири-бирине товардык, материалдык жабдыктарды берүү бүттү. Кечээ күнү коллектив ошол буйрук менен толугу менен таанышып башташты. Ошо болжол менен жаңы жылдын астына чейин ошо биз ачып калабыз. Буюрса, ишиңиздерге ийгилик. Эч ким оорубасын. Ата эне дагы, бала дагы айтор, ден соолугу чың коомдо жашайлы. Достор, биз болсо алдагы көздөй сапар тартабыз. Биздин эфирде Нурида Жусупбекова, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин медициналык жардамды уюштуруу жана коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы кичинекей бөбөктөрдүн илдети тууралуу кеп кылды. Кудай буйруса, жаңы жылга чейин жаңы бейтапкана дагы ачылмай болду. Саламат болуңуз. Эфирди уланталы.